Bir musulмандын малы экинчи мусулманга адал болбойт, чын жүрөктөн болмоюнча. Жүрөгүнөн болмоюнча. Мен бул хадисти көп айтып калчумун мурда делечи. Ушул жеринчи. Мисалы кээде бизде мындай бар да. Жубайсыңбы деп акырын ыңгайсыз абалга такайбыз дагы чөнтөгүнөн акчасын чыгарып лагман алдырып курсак тойгозуп алабыз да. Ал макул болду, бирок жүрөгүнөн чыккан жок. Ошо сага адал болбой калды да. Түшүндүңбү? Чын жүрөктөн берилсе ошол адал болот. Эгер азыркында тили менен эле, азыркында уятынан эле карап туруп кой мени бас кеттик деп анан кийин барып бир нерсе алып берип койсо сен сүйүнө бербеймин. Жок, сен арам жеп алдың аны. Ошон үчүн биринчиден бул жерге сабак бизге бирөөгө бир чай алып берсек, нан алып берсек, жардам берсек, жүрөктөн берейли, чтобы ага адал болсун. Эгерде бизде ушундай бирөө давай чай алып бер, тигиндей андай мындай деп калса, ошондо да жүрөктөн берип коюңуз, болсо сиздики арам эле болуп калат тигигечи. Өзүңүзгө адал эле, башка бирөөгө жүрөктөн чечим чыгарайлы. Бирөөнүн дагы мал мүлкүнчө кулакка тээп, ыңгайсыз абалга коюп, жегенди токтотойлу. Биз көчөнүн тирме халапшиктер деп коет го мына. Халаба жегендер, кээбилер бар, кичине күчтүү болуп тренировка кылган, деп анан корккондон анан, же болбосо уялгандан анан, аргасыздыгынан эптеп бир нерсе алып берейин дейт да. Жок деп кое берет, тили мененчи, бирок жүрөгүндө энең деп сөгүп атат. Мына конкретный арам да. Андай да тил деген дагы болбойт арамдыгы. Мынандай мен жашоодо аны кайтырдабыз. Мына эрежени кармап алайлы, болду. Бирөөдөн альхамдулилля, бирөөнүн акчасынан үмүт да кылбайлы, тилибиз менен сурабайлы дагы. Азыркындай бир шылтоо ар кандай намек-самектер токтотуш керек. Жок. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге мынандай таза жашап келди. Не деп атат? Уккула мени, жакшы жашайсыңар деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде келет, силер Алла Тааладан сурагыла деген да. Аллахумма инни ас'алука аишатан нақиятан ва митатан савиятан. Алла. Я Алла, ушундай бизге жашоо бер, таза жашоо. Кандай? Укуктарды бере турган, бирибиздин абирибизге кол салбай турган, укугуна бирин кирбей турган таза жашоо дейт да. Акыйдасы таза, ибадаты таза, мамилеси таза, жүрүм турузу таза, каны таза, ою таза, жүрөгү таза, пикири таза, ниети таза, көз карашы таза жашоо бер деп Алладан сураш керек экен. Ошо менен биргеликте эле о митатан савиятан, жакшы өлүмдү да сураш керек. Өлүм учурунда келет, бирок өлүм жаман дагы келет, жакшы дагы келет. Этида тоба менен күнөө кылбаган абалда деген. Жөнөкөй нерсе эмес тугандар. Жана ва мараддан гайра мухзин ва ла фадихин дейт. Жана сенен сураганыбыз, я Алла, сенен сураганыбыз, сен бизди ахиретке кайтарганыңда, биз сен алдыңа барганыбызда абирибизди ачпагын. Шермендебизди чыгарып уятыбызды кылбагын. Мынаке. Эмне деген дуаларды бизге үйрөтүп атат туган.